Балдар, эми биз силер менен 8 санынын курамы менен таанышалы. Бул жерде балдар 7 вагон турган. Дагы бир вагон алып келип кошушту. Канча вагон болуп калды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вагон болгон, Дагы бир вагон алып келип кошушту. Канча болуп калды балдар? 8. Туура айтасыңар балдар. Биз муну кантип алдык 8-ти? 7 вагон. Анан кошуу 1 вагон. 7 менен 1-дин суммасы 8 болот. 8 вагон болот деп эсептедик мына. 8. Эми балдар, биз карандаштар менен 8 санынын курамын курап көрөлү. А дегенде 7 карандашты сол тарапка, 1 карандашты оң тарапка коелу дагы. Эсептеп көрөлү. Канча болот балдар? 7 менен 1. 7 менен 1-дин суммасы бул 8. Эми балдар, орун алмаштырып көрөлүчү. 1 менен 7-нин суммасы 8. Чын эле ошондойбу? Кана силер эсептеп көргүлөчү балдар. Туура 8 экен, Эми оң тарапка 6 карандашты, сол тарапка 2 карандашты коелу. Жана алардын суммасын табалы. 6 менен 2 бул 8. Эми орун алмаштыралы. 2 менен 6 бул 8. 2 менен 6-нын суммасы 8 дегенди билдирет, балдар. Дагы көрөлү. Сол тарапка 5, оң тарапка 3 карандашты коелу. 5 менен 3-түн суммасы канча болот? 8. Туура, балдар. 5 менен 3 бул 8. Эми орун алмаштырып көрөлү. 3 карандашты сол тарапка, 5 карандашты оң тарапка коюп көрөлү. 3 менен 5 бул канча балдар? Туура айтасыңар, 8. 3 менен 5-тин суммасы 8. Эми карайбыз балдар. Оң жака 4 карандаш, сол жака 4 карандаш. 4 менен 4 бул 8. Эми балдар, саногунда карайлы. Биз буга чейин саногунда 1-ден 7-ге чейинки сандар менен таанышканбыз. Бүгүн биз силер менен 8 саны менен таанышып атабыз, 7-нен кийин 8 саны келет экен. 7-нин арткы кошунасы 8 болот. Эми балдар, биз 7 санынын 2 кошунасын тең билип алдык. Биз буга чейин билгенбиз, 7-ге чейин 6, 7-ден кийин 8 саны келет экен балдар. Эми балдар, биз астыга жана артка санап көрөлү. А дегенде астыга санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми ушул эле сандарды артты көздөй санайбыз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ana оңунан санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тескерисинен санайбыз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мына балдар, биз ушинтип 8 санынын составы менен таанышып алдык.